Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай маалыматтардан соң биздин студиябызга келген сыйлуу коногубуз бар. Коногубуз тууралуу сиздерге маалымат бере келсек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өмүрүн театрга, киного арнаган инсан, деги эле чыгармачылыкта бир нече спектакль, тасмаларда роль жаратып, мындайча айтканда эл арасында басып баратканда дагы атын таппай калсак дагы аткарган ролдор аркылуу так даана таап алабыз деген бир ишеничим бар. Андыктан бүгүн бага элибизде атын атаса куту сүйүнөт деп айтылат эмеспи? Атын атап тааныштыра кетсем, Темирлан Сманбеков бүгүн бизде конокто. Саламатсыз багай? Куш келипсиз. Сиздин жетектеген жумуштарыңызды айтайын десем, деги сиз жетектеген театр калбаптыр. Андыктан азыркы учурдагы Бакен Кыдыкеева атындагы ушул жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси деп учурдагы кызматыңызды белгилеп өтөлү. Куш келипсиз. Таңкы маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизге а дегенде эле биринчи бере турган суроо ушул олуттуураак суроо болуп атат. Жогоруда биз бүгүн 10-июнь бир канча жыл мурда биздин Айтматовдун көз өткөн күн болчу. Бүгүн ушул агайыбыз тууралуу дагы мынакей Залкар жазуучубузду эскерип отурабыз. Анан сиз дагы бул киши менен далай жумуштарда аркылуу бир баарлашып, иштешип, ролдорду аткарып калганыңызды билебиз. Эмнелерди айтаар элеңиз ушул инсан тууралуу, эмнелерди сүйлөшпөй калган экенмин, багы көзү тирүүсүндө жанында жүрсөң өлбөчүдөй эле жашай берет турбайбызбы? Көзү тирүүлөр. Туура, абдан туура. Эми бул агай менен бир топ жерден кездештик, чыгармачылык тууралуу. Мен ошо бир эле окуясын айтып берейин. Ошол мына 2008-жылы 10-июнда каза болду деп атпайбызбы? Ошол 2008-жылы Жаныш Кулманбетов деген биздин драматург агайыбыз Чыңгыз жана Бибисара деген драма жазган. Ошол эле ушу жаштар театрында болчубуз ал убакта дагы. Анан ошондо мага Чыңгыз агабыздын ролун, образын жаратуу убактысы туш келип калды. Анан ошол менен бир күн анан Жаныш агай экөөбүз анан Чыңгыз агабызга барып бир алдынан өтүп коелу деп. Ошол жылы ошо жаз айы, февралдын аяк чети болуш керек. Март айынын башы болуш керек. Анан Чыңгыз агабызга бардык. Анан барсак отурган экен, анан кабыл алып, сүйлөшүп отурдук. Анан Жаныш байке айтып калды, баягы сиз уруксат берген драманы жазып бүткөнбүз, ошону ишке ашырып атабыз. Анан сиздин образыңызды жарата турган актёрду алып келдим деп анан Чыңгыз агайга көрсөттү. Анан Чыңгыз ага билем, Темирланды тааныйм деди. Анткени 1990 канчанчы жылдары, 85-жылдары экен, 1985-жылдары биз жанагы Чыңгыз Айтматовдун Кылым карыткан бир күн чыгармасын Каныбек Дүйшеналиев коюп, ошону жанагы Орто Азия, Казакстан республикаларындагы регионалдык театралдык фестивалга коюп келгенбиз. Ошондо мен Бостон ролун ойногом да. Анан ошол акырында жыгылып, анан көшөгө жабылганда, анан ошо мен турайын деп атсам, ошо Чыңгыз агабыз келип даалыман таптап, босеке деп атпайбы? Туруңуз. Анан агай сахнага чыгып келиптир да, аны билбейм да. Анан ошондо Чыңгыз ага карап анан менин абдан мындай бир жакшы бостонум болду деп анан бир жылуу сөз айткан да. Ошондон кийин агай менен жакшы мамиледе болуп калганбыз. Анан ошону эстеди а киши. Менин босекем турбайбы дегенсип да. Анан уруксаат берип, анан ошондо ачыгын айтты, бул спектакльди койгула, бирок эме Бибисара Бейшеналиев эжеңердин уулу бар деди. Ошо спектакль болгондо ошону кошо чакырасыңар деди. Агай ачык эле ушинтип айтты да. Мына Жаныш байке турат. Анан болуп турду, анан ошо кишинин батасын алып, анан эмнегедир туруп бара жатканда Чыңгыз ага менин колумду көпкө чейин кармап турду да, эмнегедир кой бербей. Карап турду, анан эмне болуп атат, бирдеме айтайын деп атат го деп бүтүп турсам, эч нерсе айткан жок, кармап туруп эле анан кой берем, баргыла деп койду. Ошол. Ошо бойдон биз спектакльди коюп Чыңгыз агайды күттүк да келет деп. Анан тиги эженин баласына чалалы десек, ошо бойдон Чыңгыз ага анан келбей калбады. Өмүрүнүн акыркы убактарында, соңку убактысында ошондой болуп калды. Ошондон айтты, мен чет өлкөгө кетип атам, Татарстанга барышым керек, анан келем, Кудай буйрса силер спектакль чыгарганча мен келип калам деди да. Ошо бойдон ал киши келбей калды, көрбөй калды да. Ошол бир арман ошол болду да. Анан Чыңгыз агабыз менен ошондой мамиледе болдук. Эми бул деген эме Чыңгыз ага албетте бул биздин эсибизден кетпейт. Тарыхта калган алып Чыңгыз деген ат өзү
биздин бир туубуз сыяктуу да, бир асказообуз сыяктуу, кыргыз элинин бир мындай туу туткан адамы сыяктуу түбөлүккө калып калат да, жүрөктө калып калат. Ошо арбагында ыраазы болсун деп айтаар элем. Ооба, эң сонун ушундай бир залкарлар менен иштешкен доордун өзү дагы бир бактылуу көз ирмемдер экен. Андан нары сиздин өзүңүздүн чыгармачылык боюнча токтолсок, негизи эле баягы тымызын иште ийгилигиң ызычуу жаратсын деп коет го. Анан мен ошо сизди ушундай бир тымызын иштеген киши катары көрөм да, инсан катары. Унчукпай жүрүп көп жумуштарды бүтүрөсүз. Мынакей сиз барган жерлер мындай гүлдөдү, мындайча айтканда, ар ким баягы өз жумушунда бир гүлдөтүүнү, барган жерин бир көктөндүрүүнү каалайт. Мынакей акыркы эле келген Нарын театры дагы кандай көтөрүлдү дегендей. Деги эле мына акыркы учурда мына ушул оорунун ардынан, вирустун айынан бир топ эс алуу өзгөчө кырдаалдар жарыяланды. Бул убактарда дагы сиздерде жумуш кандай жүрдү театр жаатында? Албетте, бул учурда мен ошо жаңы эле келип бир 15 күн иштегенден кийин анан жанагындай жапты, карантинге жаап, эми баягы элдин саламаттыгын сактоо, саламаттыгын коргоо максатында. Анан ошол убакта биздин Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевич менен сүйлөшүп, ошол убакта Кайрат Олжобаевич мына согуштун 75 жылдыгына аяр энелер күнүнө карата бир үмүт деген бир моно драма, моно пьеса жазган экен, драма. Анан ошол биздин өкмөттөн буйрук болду, жана моно спектакльдерди иштей бергиле деген. 5 кишиден, 4 кишиден ашык болбосун деп. Анан ошол учурда ал киши менен сүйлөшүп, анан моно спектакльди ошо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова эжеге бердик. Режиссер экөө адегенде үйдөн иштешип, анан театрга келип экөө гана иштешип атты. Мен керектүү учурда жанагы костюмду чакырып, анын костюмун алып кайра аны кое берем. Реквизитти чакырып, реквизитти алып аны кайра дароо үйүнө кое берем. Ошентип экөө иштеп атты, мен келип кетип аттым. Композиторлор үйүндө музыка жазып атты. Художниктер эскизин үйүндө чийип атты, бүт үйдө отуруп иш кылып атышты да. Анан ошо бирден келип, анан керектүү нерселерди жасап алдык да, көп нерсени жасап алдык да. Анан монобу эме бүткөнчө биз уже бир спектакльди даярдап койдук, мындайча айтканда да. Мына ошондой. Анан андан башка дагы 1-2 спектакльдерди кошо иштедик, баягы күтүп отурган жокпуз да. Анткени бизде мындай ой кетти да, монобу эл бир чети үйдө отуруп природага чыккызы келет, жаратылышка, бирөөлөр театр көргүзү келет, бирөөлөр концерт көргүзү келет, анткени үйдө отуруп калды да. Анан ошол убакта кокустан элге уруксат берилип, театрлар иштегиле деп калса, биз эмнени көрсөтөбүз? Отурдук эле деп айта албайсың да. Анан эл деген суусап калат да, бир нерсе көргүзү келет. Анан ошого даяр бололу деген максатта биз ошентип иштеп даярдап койдук да. Кокустан биздин өкмөттөн, тияк бияктан уруксат берилип, мынакей эми театрдар иштегиле элдерге биз уруксат бердик десе, биз даяр болгондой бололу дедик да. Анан ошол максатта иштедик. Андан сырткары биз жөнөкөй отурбай, бир топ баягы драматургтар менен иштештик үйдө отуруп. Эмнени коебуз? Бул жак бүтөр менен эмнени жасайбыз? Анан ошол учурда биз жөн отурбай, биз ошо Кайрат Олжобаевич менен мына жакында мен ачыгын айтам, мына Султан Раевдин дагы бир Топон деген драмасын койгон атабыз. Аны дагы ошол учурда үйдө отуруп, телефон менен сүйлөшүп, тиги бул иштеп баштаганбыз. Анан ага каражат керек. Анан ошол учурда биз дагы ошо жөн отурбай, мындай керектүү адамдарга чыгып каражат издеп аттык. Каражат маселелерин дагы чечип алдык. Анткени азыр мына өзүңүздөр билесиздер, мына бул жанагы пандемия эмеге, коронавируска карата акчалар керек болду элге, журтка, аябай көп акча керек болду. Ошол убакта бизде Маданият, маалымат туризм министрлигинен дагы каражаттар бөлүнбөй калды, анткени элге кетти да ошонун баардыгы. Айыктырыш керек, элди сакташ керек, элге жардам бериш керек, ага каражат керек. Ошол максатта биз ойлодук, баары бизде тыйын болбой калат, ошондон жөн эле баягы өкмөттү эмени карап отура бербей, биз дагы мындай колунда бар адамдарга чыгып, ичине иш кыла барели деген максатта анан бир топ иштерди кылып алдык. Ошону менен бизде азыр эми бул мактаныч эмес, биз 3 спектакльди даярдап койдук.
буюрса жан дүйнөбүз жакшы азык алып буюрса. Анан 2 спектакльди баштап койдук уже. Ошондон Кудай буюрса мына 4 спектакльбиз мына бул отпускага чейин даяр болот. 1-июлдан баштап баарыбыз эс алып кетебиз. Анан келер менен 5 спектакль иштейбиз да. Мына ошондой пландар менен иштеп атабыз. Эң сонун анан дагы бир жакшы самалык башталды. Мынакей кече буюрса Маданият министрлиги тарабынан ушул Гүлипа Кондучалованын 20 жылдан ашуун маданият министри болгон биздин маданияттын гүлдөгөн учурун ушул адам менен байланыштуу экендиги талашсыз. 100 жылдыгына карата атайын баягы маданият жумалыгы башталды. Бул инсанды дагы сиз иштешип калдыңыз, билип калдыңыз болуш керек. Ошол учурлардагы көз ирмемдер тууралуу айтсаңыз. Да. Эми Гүлипа эжебиз бул эми залкар инсан. Бул ошол убакта эң мыкты кадрдын келгендигин маданиятка айгинелеп турат. Эми эже деген бул башка адам эле. Эженин иштегенин баарын көрүп калдык, билип калдык. Эженин бир касиетин мен билем. Эже мынабу ошол убакта Турдакун Усубалиевич биздин биринчи секретарь эле да. Кыргызстан коммунисттик партиясынын. Ошол эжени айтып карашат да, эже ошо Турдакун Усубалиевичке киргенде маданият жөнүндө айтканда, а киши ушунчалык муюч экен да. А кишини муютуп койчу экен эже. Ошол ар бир тармак боюнча, мейли театр боюнча, мейли кино, мейли жазуучулар болобу, акындар болобу, сүрөтчүлөр болобу, же кол өнөрчүлүк болобу, иши кылып маданиятка тиешелүү бүт тармактарды, музыка жагы болобу, эже ийне жибине чейин билген да. Эмне керек? Мисалы музыкалык мектепке кандай инструмент жетишпейт? Эмне керек да, мисалы театрга эмне керек, киного эмне керек, жазуучуларга эмне керек, акындарга, сүрөтчүлөргө эмне керек? Бүт баардыгын ийне жибине чейин эже билип турганда, анан ошону ошол биздин ошо биринчи секретарга кирип айтып дегенде ошо Турдакун Усубалиевич ушунчалык ынанып, ошо кишиге баа берип, анан маданиятка бөлгүлө дечкен да, көтөргүлө деп. Мына ошону коркпой туруп, ынандырып, жеткирип ийне чибине чейин айта билиштин өзү бул чоң нерсе экен да. Анан ошондон анан тигилерге жетет, анан алар билет экен да, маданиятта эмне жетишпейт, эмне жетишпейт, эмне болуп атат. Бардыгын айтып турганда, мына эженин дагы бир чоң касиети ошону жеткире билгенинде, ынандыра билгенинде, анан ошо кишини муюта билгенинде да. Анан ай киши анан башын көтөрүп туран ошо маданиятка деп. Анан ошол убакта эмне деген бизде кереметтер жаралды. Мейли кинодо, адабиятта, музыкада, театрда, туурабы? Кол өнөрчүлүктө, деги эле ошол искусство өнөрүндө укмуштуу да бир чоң бир кереметтер жаралган да. Бул эми бир жаралган инсан. Гүлипа эже бир жаралган инсан. Жада калса ошол жанагы жазуучуларды, композиторлорду ошол арашан калып барып камап коюп жазгыла деп эже. Заставить этип сыртынан камап коюп жаздырышкан да. Мынча күндө мага угузасың. Ана караңызчы, мына талап күчтүү. Бул ошол маданиятка, искусство өнөргө эне катары мамиле кылганда, бул жетекчи катары эмес, эне катары мамиле кылганда. Мына ушунузу бир өзгөчө бир касиетке да. Ошондон биз эжени эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Эми бул эже түбөлүктүү эже, мунун кылган иштери, жасаган эмгектери бул кыргыз элинде биздин тарыхыбызда алтын тамга болуп кала бере турган инсан да. Ошондуктан дагы мынакей 100 жылдыгына карата буюрса 15-июнга чейин созулат бул иш-чара. Ар тармакты өз-өзүнчө бөлүп, ушу маданият жумалыгы буюрса кече башталып, онлайн таризде өтүп атат. Биздин телекөрүүчүлөр дагы маалымат алып атат деген бир ишенимдебиз. Анан негизи эле айтып коет го, жашоого караганда чындыгы көп үчүн театрды жакшы көрөм, сүйөм депчи баягы Оскар Уайльдтын сөзүндө. Сиз өзүңүз дагы мынакей баягы жетекчи эле эмессиз. Бир караганда сизди жетекчи экениңизди унутуп да калабыз кээде. Актер катары кабыл алабыз көбүнчө. Чыгармачыл инсан катары ар тараптуусуз. Керек болсо кезинде тамада да болуп жүрдүңүз, ырдап да жүрөсүз.
кайсы бирин айтайын дегендей элечи. Анан өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз менен кандай алектенип атасыз? Жетекчилик менен жеке чыгармачылыкты айкалыштыруу түйүшүгү кандай болуп атат? Бул бир тобу оор албетте, бир тобу оор. Өзү аткарып алды, өзү ырдап алды деген нерселерден алыс болуп атасызбы? Эми мындай да, эгер сүйсөң кесибиңди, баардыгына жетишсе болот. Ошону мен баягы кыйналып атам, атаң көрүп минтип калдым дебеш керек да, ошону ар бир нерсени жасаганда Кудай Тааладан берген нерсени сүйүнүү менен, кубаныч менен жасаш керек да. Ошого баягы жарык маанай менен, жаркыраган маанай менен кириш керек да. Мына менин бактым. Мен биякты уюштуруп коем, ана ролду ойнойм. Муну жасашым керек деп пландаштырып алып, анан ошого ушунчалык бир астейдил киришесиң да. Ошондо гана сен жеңишке жетишесиң. Анан оор болуп калды, таң көрүп тиягына минтем десең, анда көп нерсеге жетишпей калышың мүмкүн. Коркпош керек да. Вот ошондой менде бир эме бар. Анан мына чыгармачылыкка дагы бир учурларда мен чыгармачылыкка көп киришпей калгам. Жаңы мына жетекчи болуп иштеп баштаганда мен минтип ойлочумун да, мен жалгыз кишимин. Театрда, кээ бир театрларда 200-ге жакын киши бар, кээ бир театрларда 100, кээ бир театрларда 80 дегендей. Анан ал жерде мисалы 50 чыгармачыл адам бар. Мен жалгыз адаммын. Андан көрү мен каражат таап, менеджер катары. Ошолорго сону режиссерлор чакырып спектакль койдурайын. Ошолор көбүрөөк нерсени элге жеткирсин, мен ошолорго шарт түзүп берейин деген учурлар болгон, өзүм чыгармачылыгымды унутуп коюп. Жетекчилик азыркы учурда жетекчи деген менеджер болбосо иш жалдыга жүрбөй калбады. Жүрбөйт, туура. Амма менеджер болушуң керек экен да, табышың керек экен. Рас ошол милдетти мойнуңа алгандан кийин эмне кыласың, кантесиң, тап иште. Иштей албайсың, акырын кете бериш керек да. Кой депчи, колдон келбейт экен. Анан ошо менеджер деген ошол экен. Анткени күйүшүң керек да театрга. Театрга күйүшүң керек. Ошол актерлорго, ошо театрдын ичинде иштеп аткан адамдарга bir ата катары камкор мамиле кылып, ошолорго шарт түзүп беришиң керек да. Мисалы, мынабу биздин чыгармачыл адамдарды кыйкырып, урушуп башкара албайсың. Коркутуп эч качан башкара албайсың. Мүмкүн эмес. Аларды башкаруунун бир гана жолу бар, шарт түзүп бер. Каражаттап, мыкты режиссерлорду чакырып, мыкты спектакльдерди койдур. Ошондо актерлор, актрисалар, режиссерлор, композиторлар сонун иштеп берет. Аларга кыйкырып кереги жок, жаман көрүнүп кереги жок. Болду. Бир гана шарт түзүп бериш керек. Анткени алар ойнош керек, коюш керек, жазыш керек да. Мына ошондой учурлар болгон. Анан кийинчерээк мен дагы баягы чыгармачыл адам болгон соң мен да кызыга баштадым. Анан режиссерлор, кинорежиссерлор чакыра баштады. Агай келиңиз, буга тартылып бериңиз деп. Анан аларга убакыт таап, шартты таап, анан барып атам да. Анан кийинки учурларда мына акыркы жылдары мен Султан Раевдин, Чыңгыз Айтматовдун Кылым карыктар баягы романын өзүнүн бир театралдык инверсиясын жазган экен, Маң деген. Ошону биз коюп калдык. Ошондо анан мен баягы Эдигейдин ролун, образын жараттым да. Көптөн бери ойнобой жүргөм. Анан ушунчалык суусап калган экенмин. Мына ошондо эки чоң эмеде баягы эң мыкты эркектин ролу деген мына Астанадан, анан Бишкектен бир чоң фестивалдарды алдым да. Анан ошондон баштап кайрыла баштадым да. Азыр ошол колдон келсе шартты түзүп коюп, анан убакыт болсо киного, ролдорду ойногонго аракет кылып атам. Негизи сиздерде ошол театр анан кино артисти болуп атпайсызбы? Эң эле айырмасы эле бул ошол бири баягы тасмада калып, бири жандуу аткарууда болуп атпайбы? Анан баягы роль аткаруудагы айырма жок болсо керек, баягы оорчулук же бир эми бул экөө тең кино режиссер болгондо көбүрөөк убактыңызды алса керек. Экөө тең укмуш, кинодо өзүнчө керемет, көбүрөөк жүрүп, театрда керемет. Айырмасы ушул, мисалы кинодо образды кандай жараттың? Бир жараткан боюнча ошо калып калат. Тасма аркылуу гана көзгөтөт. Тасма аркылуу калып калат. Анда сен мыкты ойнодуңбу, начар ойноп калдыңбы, ошол боюнча калып калат. Ал эми театрдын бир эмеси бул жандуу нерсе болгондуктан ар бир ойногон сайын ар бир боёктор чыга берет да. Улам ойногон сайын бир сонун боёктору. Улам көбүрөөк ойногон сайын ошого сүңгүп кире бересиң. Ошол жерде сен каалаган образыңды жарата аласың да, өзүң ойлогондо. Ал жерде мүмкүнчүлүк бар. Кинодо жанагындай. Анан баягы аткаруучу болгондон кийин
режиссердун дагы бир сунушуна көз каранды болосуң дегендей. Сен ойлогон, сен максат кылган бир ролдор берилип калат же берилбей калат дегендей. Кээде режиссер дагы ошол сен өзүң каалап турсаң дагы сенин оюңдагы ролду ал сенден көрбөй калышы дагы мүмкүн, аттап өтүп кетиши мүмкүн. Ушундай учурлар болот эмеспи? Чыгармачылыкта бир аттин кылып каласың, же убакыт өзүнүн убактыгын алган кезде. Сизде ушундай учурлар болбодубу? Эми болот. Эми ар бир актёрдун өзүнүн амплуасы бар да. Эмнеге ылайыктуу, эмнеге ылайыксыз. Эми бүтүн актёрлор бардыгын ойной бербейт. Кээде өзүнө ылайыктуу роль келип калса мыкты чыгып калат. Эми таланттар бар, өзгөчө бир таланттары бар. Трагедияны да ойногон, комедияны да ойногон, анан кээде режиссерлор ошо таланттууларга көбүрөөк басым жасайт. Анткени спектакль жакшы чыгыш керек. Жакшы чыгыш керек да. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мына мыкты спектакльди жаратыш керек деп калабыз кээде. Анан мен ушул канча жыл ушу сахнада жүрүп, театрда иштеп жүрүп билдим да. Эң мыкты адамдар келе турган бир кереметти жаратыш үчүн абдан мыкты чыгарманы тандаш керек. Мыкты режиссер болуш керек, мыкты композитор болуш керек, эң мыкты художник болуш керек, анан мыкты коллектив болуш керек ойной турган театрда да. Ошолордун бардыгын чогултуп келип туруп анан бир укмуштай кереметтерди жаратса болот экен да. Кээде бизде мыкты режиссер болгону менен актер же художник туура эмес кылып коет, же композитор туура эмес жазып алат. Акашпай калат. Ар кандай бир жагынан болбосо бир жагынан кемчилик болуп калат экен да. Мен ошону кийинки учурларда байкадым. Ошондо гана биз бир укмуш нерсени жарата алат экенбиз да адамдар. Анан көпчүлүк учурда биз ошону жарата албай, жана элдин келбей калганы, анан келген адамдар кичине бир тойбой, кичине бир ойдогудай болбой калганы бүт ошондон экен да. Көрсө биз ошого киришишибиз керек экен. Убакытты бекер өткөрбөш керек экен. Түшкөн каражатты дагы бир болбогон нерсеге жумшабай, ошондой нерселерге жумшашыбыз керек экен да. Муну ошо чыгарманы коердо режиссер менен сүйлөшүп, анан баарын тактап, убакытты өткөрбөй, ошол бир өзүнүн бир жыйынтыгын көрсөтүш керек да, жакшы жыйынтыгын. Анан кийинки учурларда мен ошону ойлонуп калдым. Мисалы мен азыр каражат таба турган болсом, сөзсүз ошондой ишке барышым керек да. Ошондо гана артисттин да иши, режиссер дагы, художник, композитордун иши текке кетпейт да. Вот ушундай нерселерди жаратыш керек экен. Биринин жумушу биринен көз каранды дейбиз, бири-бирине жардам бериш керек булар. Бири-бирин толуктап туруш керек. Кыйын чыгармачыл адамдар гана бири-бирин толуктап турат, бири-бирине кошуп турат. Да ошондо гана бир жакшы нерсеге жетесиң да. Бирок ушул чыгармачыл чөйрөдө дагы пикир келишпей калган, иштеше албай калган учурлар болот бекен? Эми болот, ансыз болбойт. Пикир келишпей калат, урушуп кетесиң, бет карашпай каласың, андай учурлар көп болот. Мушташып кетесиң сахнада. Бул кызык нерсе өзү. Кайра эле эртеси улантып кетесиң. Анан кайра келип улантасың. Анткени иштеш керек. Чыгармачылык деген ошондой, ар кандай болот. Буга эң негизгиси баягы жүрөктө кире калбаш керек да. Иштештиң, мушташтың, уруштуң, кыйкырыштың, жаман сөз айта алышың мүмкүн, сөгүп алышың мүмкүн байкабай баягы эметип атканда. Бирок ошонун баарына кечиримдүү болуп, результатында бир жакшы нерсе чыгып кетиш керек да. Анан баарын жууп кетет да ошол нерсе. Эң негизгиси баягы адамдын ичинде кире калбаш керек да, жаман нерсе калбаш керек да. Эң сонун агай, бизде деген убакыт чектелүү эмеспи? Мындан улам көп нерселерди сурагың келет. Багы жакшы менен өткөргөн жарым саат, жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй деп коет го. Анан залкарлар менен маектешүүнүн өзү дагы жан дүйнөгө азык аласың, кээде китеп окубаганыңды ошолор жууп кетет да. Жакшы жок дегенде китеп окубасаң дагы ушундай бир акылдуунун жанын ээрчип жүрүш керек экен. Убакыт чектелүү болуп, мен тараптан мүмкүн сизге дагы сиз айтайын деген бир оюңуздагы сөзүңүзгө ылайык суроо узатпай калган чыгармын, айтайын деген кебиңиз калбасын. Сизге эркин микрофон узатайын. Эми эмне дейбиз? Биз чыгармачыл адамдар кичине бир аз ар нерсени көңүлгө алып, жүрөккө алып, кичине бир аз ушундай адамдар болобуз. Мен айтаар элем, мына азыр мына жаман илдеттен жалпы элибиз аман эсен чыгып кетели, Кудай ошонун бетин ары кылсын. Азыр максат бир жакшы нерсени жаратыш үчүн элде тынччылык болуш керек. Элде ынтымак болуш керек. Элдин ичинде жаман нерсе болбош керек. Качан элиң, жериң жакшынакай бир бейпул турмушта болуп,
элиң баягы жакшынакай бир жашоо деңгээли көтөрүлүп, жетекчилерибиз жакшынакай ыйман ынсап берип, элин ойлоп, бир жакшынакай заман болуп турса, көп нерсени биз жаратсак болот да, көп нерсени. Качан элиң кыйналып турганда ойдогудай нерсени жарата албайсың да, ошондуктан биз дайыма тилегенибиз ушул ала тообузда кыргыз элибизде тынччылык, ынтымак болуп, бир жакшынакай бир бейпил жашоо болуп турса, ошол бизге эң ириде ошол керек да. Ошондо гана биз кубаныч менен, сүйүнүч менен көп нерсени жарата алабыз. Ошондуктан элге тилейбиз. Чыгармачыл адамдарга албетте ден соолук тилейбиз. Ар бирине чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Элибиз менен бирге аман болуп, көп жакшы ийгиликтерди жарата берели деп айтаар элем. Анан ошо бүгүн бизде театрда бир кайгылуу болуп турат. Мен муну айтпасам болбойт. Марат Жанталиев деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, абдан таланттуу досубуз, кесиптешибиз. Ошо мезгилсиз дүйнөдөн өтүп кетти. Бүгүн да биздин театрыбыз азыр кайгырып турабыз, азыр ошо чогулуп атабыз баарыбыз. Кечээ күнү ошол барып кабар алып, тияк биягын көрдүк, майла жок, ажал деген улук нерсе экен, ага биз эч нерсе кыла албайт экенбиз. Анан жок дегенде ошол жанагы зыйнатын бир жакшылап жасап, жок дегенде ошону бир коллективибиз бир ошол бир зыйнатын жакшылап жасап бир узатып алалы деп атабыз. Башка айла жок. Анан ошон үчүн мен да ошо биздин коллективге айтаар элем, барыңар кайрат кылгыла деп. Анан макемдин үй бүлөсүнө айтаар элем, бала чакасына, ага туугандарына барыңар кайрат кылгыла деп. Анан ошол кичине бир аз жүрөктү оорутуп турат. Азыр эми ошол жака барабыз, эми айла жок, башка айла жок. Эч жылында элибизде аманчылык болсун деп, ушундай бир оор кырсыктан кийин аманчылыкты эле тилеп калат экенсиң да адам. Баарыбыз аман бололу деп. Силерге рахмат, чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат агай, сизге дагы көңүл айтабыз, элибизге көңүл айтабыз. Негизи эле багы өкүнүчтүү, айтаарга сөз таппай каласың мындайда. Бардыгы ушул биз мындай багы таланттуу инсандардын артында жакшы тасмалар калды, жакшы ролдору калды. Ушул аткарган, жасаган эмгеги менен биз дайыма эстеп турабыз дегендей. Багы элибизде айтат эмеспи, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп. Эң негизгиси ушу артында жакшы эмгеги калды. Ушул жааматыңыздарга дагы көңүл айтабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса баары жакшы болуп, ушул бул күндөр дагы өтөт деп коет го. Жакшы күндөр алдыда экендигине үмүт кылабыз. Буюрса сизге ыраазычылык. Келип бергениңизге рахмат агай. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин таңкы конок менен болгон маегибизге ортоктош болдуңуздар. Биздин программабыз мындан ары улантылат.